Вашингтондогу эң катуу кайтарылган жана жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын биринде Ак үйдүн Кабарчылар ассоциациясынын салтанаттуу кечки тамагында дүйнөнү дүрбөлөңгө салган окуя орун алды. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналга катталып баяныңызды бөлүшө кетиңиздер. Бардыгы бир нече секундтун ичинде болуп өттү. Куралчан адам Дональд Трамп жана анын жубайы турган аймакка карай жырып кирүүгө аракет жасаган. Жашыруун кызматтын кызматкерлери чагылгандай тез аракеттенип, президентти жана биринчи айымды коопсуз жерге эвакуациялашты. Бул кагылышы учурунда коопсуздук кызматынын бир кызматкери жаракат алды. Бирок анын өмүрүн ок өтпөс күрмөсүз сактап калган. Кол салган адам тез арада зыянсыздандырылып камакка алынды. Мындай окуялар АКШнын коопсуздук системасы үчүн өтө сейрек кездешет. Жана бул бүтүндөй мамлекеттик коргонуу түзүмдөрү үчүн чоң коңгуроо болду. Бул окуяга Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху дароо реакция жасап, Трамптын аман калгандыгына кубанып жаткандыгын жана жаракат алган кызматкердин тезирээк сакайып кетишин каалады. Нетаньяхунун пикиринде бул кырдаал Израилдин күнүмдүк жашоосундагы реалдуулукту чагылдырат. Дүйнөдөгү эң күчтүү коопсуздук системасы бар өлкөлөрдө да коркунучтар ар дайым бар. Бул окуя коопсуздук эч качан берилгендик же туруктуу нерсе эмес экендигин, ал үзгүлтүксүз эмгекти жана ката кетирбөөчүлүктү талап кыларын дагы бир ирет далилдеди. Дал ушул тапта Американын ички саясий аренасында дагы бир сенсациялуу билдирүү жасалды. Белгилүү журналист Такер Карлсон өзүнүн программасында элди адаштырып келген үчүн абийири кыйналып жаткандыгын ачыкка чыгарды. Ал: "Биз баарыбыз буга тиешелүүбүз. Аны колдоп, ага сөз даярдап бергендер, миллиондогон колдоочулар, бүгүнкү болуп жаткан окуялардын себепкерибиз. Эми жөн эле оюмду өзгөрттүм деп айтуу жетишсиз. Менин абийирим биздин абийирибиз. Бизди дагы көпкө чейин кыйнайт. Элди жаңылышка алып келгендиги үчүн абдан өкүнөм" деп билдирди Карлсон. Карлсон мурда Трамптын активдүү тарапкери болгону менен АКШнын Иранга каршы операциялары башталгандан кийин президенттин саясатын кескин сындап, оппозициялык тарапка өткөндүгүн жарыялады. Ал эми эл аралык деңгээлде болсо Франциянын президенти Эммануэль Макрон Дональд Трампты, Владимир Путинди жана Си Цзиньпинди Европага каршы айыгышкан тирешүүдө деп айыптады. Макрондун пикиринде азыр Европа жана Франция өз күчүн көрсөтүп, чечкиндүү аракеттерге бара турган уникалдуу учур келди. Ошол эле учурда Ирандын парламенти дүйнөлүк державалар, атүгүл Кытай менен Россияда батына албаган деңгээлде АКШга каршы туруп жатышкандыгы менен мактанып жаткан кези. Бирок серепчилер Иран режиминин бул аракетин өлкөнү терроризмдин базасына жана санкциялардын полигонуна айландыруу катары баалап, муну күмөндүү жетишкендик деп аташууда. Дипломатиялык майданда Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Нью-Йорктун мэри Зохран Мамданини 1915-жылдагы окуяларды армян геноциди деп атаган билдирүүсүн айыптады. Министрликтин өкүлү Айхан Гаджизаде бул сөздөрдү дезинформация жана провокация деп атап, Мамданини эл алдында жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Ошондой эле Нью-Йорк Таймс басылмасы Украина бара-бара АКШнын дүйнөлүк аренадагы айрым стратегиялык функцияларын жана таасирин өзүнө алып жаткандыгын талдап чыкты. Бирок коомчулукту эң көп ойлондурган нерсе бул Трампка жазылган кол салуунун артында эмне турат. Америкалык талдоочулардын арасында бул окуяны Трамп өзү инсценировка кылган же атайын уюштурган деген версиялар күч алууда. Алардын божомолунда Трамп Иранды айыптоо жана ага каршы жаңы чабуулдарды баштоо үчүн ушундай драмалык кадамга барган болушу мүмкүн. Эгер бул план болсо, анда ал өз максатына жетти. Азыр Иранга каршы агрессияны колдоо үчүн коомдук пикир даярдалууда. Бул геосаясий оюндардын курмандыгы катары карапайым эл калууда. Маселен, жакынкы чыгыштагы абал өтө курч. Израилдик отурук ташуучулар палестиналык балдардан Аль-Мугайр мектебине кирип барып, класстарда окуп жаткан окуучуларга ок чыгарышты. Натыйжада бир жаш бала каза болду. Бул окуя согуштук жана саясий тирешүүлөрдүн эң аянычтуу жүзүн көрсөтүп турат. Жыйынтыктап айтканда, дүйнө азыр чоң өзгөрүүлөрдүн жана коркунучтуу чечимдердин босогосунда турат. Вашингтондогу атышуу, Карлсондун абийир азабы, Макрондун Европага чакырыгы жана Ирандын дымагы — мунун баары бир чоң чынжырдын бөлүктөрү. Коопсуздук жана тынчтык бул өтө чоң, өтө назик нерсе. Ал эми анын баасы күн сайын жогорулап баратат. Биз окуялардын өнүгүшүнө көз салууну улантабыз. Каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө.